Москва, Казахстан границага чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard. Өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Толук маалымат 7 985 060 88 84. Таластагы 3 адамдын өлүмү шектүү кармоо учурунда жок кылынды. Талас облустунун Айтматов районунда 3 адамдын өлүмүнө шектүү кармоо учурунда жок кылынды. Маалыматты Ички иштер министрлигинен тастыкташты. Беле кетсек, бүгүн 24-майда Айтматов районунда үрөй учурган 3 адам өлтүрүү фактысы катталганы маалымдалган. Анда 27 жаштагы келиндин 2 баласы менен күч колдонуп өлтүрүлгөн жансыз денелери табылган. Текшерүүнүн жүрүшүндө киши өлтүрүү болгондугу такталган. Денелеринде көптөгөн жараттар бар экендиги аныкталган. Шектүү жараны аныкталып, ал мурун адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен соттолгон. Айтматов районунун Акбашат айылынын 1976 жылы туулган тургуну экендиги такталган. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө шектөөнүн жүргөн жери аныкталып, тоо аркылуу качып кетүүгө аракет кылган. Тоодо кармоо учурунда шектүү 1976 жылы туулган жаран жок кылынды деп билдиришти министрликтен. Булак Суперкежи. Ташиевдин уулу да бар. Футбол боюнча улуттук курамынын жаңы тизмеси жарыяланды. Жаңыланган тизмеде Барселона клубунда тарбияланып жаткан УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Эмирхан Кыдыршаев да бар. Бул тууралуу бүгүн 24-майда Кыргыз футбол бирикмесинен билдиришти. Маалымдалгандай, Штефан Тарковичтин жетекчилиги алдында футбол боюнча улуттук кураманын машыктыруучулары штабы 2026 жылкы дүйнө чемпиондугунда жана 2027 жылкы Азия кубогунун июнда өтө турган тандабалуу оюндар үчүн даярдыктын алкагында өтө турган жыйынга кураманын кеңейтилген тизмеси жарыяланды. 33 оюнчудан турган курама 27 май 4-июнь күндөрү Жалалабад шаарында окуу машыгуу жыйынын өткөрөт. Беттешке 23 гана оюнчу кирет. Ал эми акыркы тизме 3-июнда белгилүү болот деп айтылат маалыматта. Беле кетсек, улуттук курама тандабалуу оюндарынын алкагында 6-июнда Бишкектин Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда Малайзияга каршы ойнойт. Ал эми 11-июнда Омандын Борбор калаасы Мускат шаарында Оман улуттук курама командасы менен беттешет. Булак Суперкежи. Ташиев. Палестин-Израиль чырынын курчушу КМШга таасир этти. Палестин-Израиль чырынын курчушу дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндөгү этноконфессиялык абалга терс таасир этти. Бул тууралуу УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев КМШ өлкөлөрүнүн атайын кызматтарынын жетекчилеринин жыйынында билдирди. Анын айтымында, жаңжал биринчи кезекте мусулман калкы басымдуулук кылган мамлекеттер, анын ичинде КМШ өлкөлөрү үчүн да кесепеттүү болду. Дүйнөдө геосаясий процесстердин жүрүшүнөн инфляция күчөп, дүйнөлүк валюталар девальвацияга тушулуп, бир катар аймактарда согуштук аракеттердин жүрүшүнөн улам бир катар региондордо ресурстардын дифференцияланышы күчөп жатат, деди Ташиев. Эскерте кетсек, Бишкекте өтүп жаткан иш-чарага УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, ФСБ башчысы Александр Бортников, РФтин тышкы чалгын кызматынын директору Сергей Нарышкин жана шериктештиктин атайын кызматтарынын башчылары катышууда. Булак Спутникежи. Европа Россия менен кармашты баштоого даярданууда. Орбандын билдирүүсү. Батыштын саясатчылары менен ЖМКларынын билдирүүлөрүндө Европа Россия менен согушка даярданып жатканы айтылып жатат. Бул туурасында Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Косус радиосунун эфиринде айтканын РИА Новости жазды. Дүйнөлүк эки согуштун алдында ЖМКларда согушка кирүү үчүн бир топ даярдыктар болгон. Бүгүн бул Брюссель менен Вашингтондо тагыраагы Вашингтонго караганда Брюссельде жүрүп жатат. Бул болуп кетчү чатакка ылайыкташуу, ыңгайлашууга болгон даярдык, Европанын согушка киришине даярдык жүрүп жатат десек болот. Бул ЖМКларда жана саясатчылардын билдирүүлөрүндө айтылып жатат, деген Орбан. Ал Россиянын НАТОго кол салуу ыктымалдыгын четке каккан. Ал эми Россиялык кооптуулук боюнча кептер Батыштын согушка кирүү даярдыгындагы маневр экени белгиленди. Булак Спутникежи. Садыр Жапаров КМШ өлкөлөрүнүн коопсуздук органдарынын жана атайын кызматтарынын жетекчилери менен жолукту.
Президент Садыр Жапаров бүгін 24 майда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин коопсуздук органдарынын жана атайын кызматтарынын жетекчилер кеңешинин мүчөлөрү менен жолугушту. Бишкекте КМШга мүчө мамлекеттердин коопсуздук органдарынын жана атайын кызматтарынын жетекчилер кеңешинин 54-чү жыйыны өтүп жатат. Жыйындын катышуучулары менен саламдашып жатып, мамлекет башчысы КМШ мындан 30 жыл мурда олуттуу геосаясий өзгөрүүлөр учурунда түзүлгөнүн белгиледи. Шериктештик бизди жалпы баалуулуктардын негизинде бириктирип жатканы жана уюмдун өлкөлөрүнүн кызыкчылыктарын эске алган, баарынан мурда достук жана коңшулаш мамлекеттер аралык мамилелерди чыңдоо үчүн өзүн негизги инструмент катары көрсөткөнү кубандырат. Өткөн жылы Кыргыз Республикасы КМШ органдарында төрагалык кылды. Анын ийгиликтүү өтүшү шериктештиктин бардык уставдык органдарынын жыйындарынын жүрүшүндө белгиленди деп Садыр Жапаров төрагалыктын алкагындагы иште негизги басым региондогу ишенимди жана коопсуздукту бекемдөөгө багытталганын баса белгиледи. Президент КМШга мүчө мамлекеттердин интеграциясын бекемдөөгө жана көп тараптуу форматта өз ара аракеттенүүнү жогорулатууга Кыргызстандын умтулуусун ырастап, коопсуздук органдарынын жана атайын кызматтарынын жетекчилер кеңеши түзүлгөндөн бери өлкөнүн коопсуздугун чыңдоо боюнча баа жеткис иштерди аткарып, заманбап чакырыктарга жана коркунучтарга каршы туруу жаатында жемиштүү көп тараптуу кызматташтыкты жана өз ара аракеттенүүнү куруу боюнча практикалык кадамдар жасалып жатканын белгиледи. Булак Назар Ньюс KG.